Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул Манас району Манас районунун Кеңеш айылы. Азыркыга чейин 2 километрден ашык жерде чоң унаалардын тыгыны болуп турганын көрүп турасыздар. Чек арага жетели деп калдык. Мына чыгып келаткан унааларды көрүүгө болот бул жерден. Чек арага чейин Кеңеш айылынан бери чоң унаалардын тыгыны 3 километрден ашыгыраак жерге чейин созулганы бул жерде тартылды. Өзүңүздү тааныштыра кетиңиз. Биз ушул айылдын тургуну болобуз, Талас областынын. Ушул жерге келген аты жөнүм Жуматай Саатбек Болотович. Өзүм шопурмун. Бул жерде чек арада турганыңызга канча күн болду? 3 күн болду. Мурда күнү түштө келгенбиз. Азыр күнгө чейин турабыз. Uykudan калып турабыз азыр. Ушул чек арада турганыңыздарда кандай маселелер жаралууда? Маселелер азыр бул жак тыгын пайда болгонго каршы өткөрбөй жатат эч кимибизди. Ичине кирсек жооп жок, тура тургула дейт. Бул жерде түнкүсүн 2 кирен мушташып атабыз керек болсо, тамак ашыбыз жок, соляркалар көнүп атат. Дагы эмне? Кайсыл жерде түнөп жатасыздар? Машинанын ичинде. Түнү менен берде түнөбөйбүз. Көчөдө жүрөбүз. Машинаны жылдырып отуруш керек. От алдырып отуруш керек. Солярка менен жүргөндөн бул тоңуп калса жүрбөйт. Бул жерде эң көп сутка тургандар канча болду сиздин баамыңызда? 8 күн деп айтып атат бул жерде шопурлар. 8 күндөн бери турабыз. Чоң фуралар. Кичинекей машиналарды жиберип атат, бизди жибербейт. Бул жерде деле коррупция көп негизи. Ошол. Рахмат. Четинен бирден тургун болом. Эйлеп жүрүп өтөбүз. Ошо машинага кирип, жактан жеңил чыгат. Жактан кириш өтө кыйын да, маселе. Сиздердин ушул айдоочулардын орто эсеби боюнча бир күндө канча машина өтүп атат? 10 машина өтүп атат. 10 машина, 12 машина болот. Чоң унааларданбы же жеңил автоунаасы да кошулгандабы? Минивендер, мындай минивендер, жеңил машиналарга без очередь. Жеңил машиналарга без очередь, кичинекей жеңил машиналарга без очередь болот. Бул бушиктерге товар алып баратканда картошка, помидор, жүзүмдөр барлар, алар туруп калып атат аябай. Бир жарым сутка, 2 суткага чейин туруп калып атат. Маселе берде жайлерде баягынан өздөрүн билгендер, органдарда иштегендер без очередь туруп атат. Ошондо көз салып мына ортолук калыстык болуп, элди бирдей болду, ошондо. Саламатсыздарбы? Өзүңүздөрдү тааныштырып кетсеңиздер. Биз Атбалдиев Халмурат, Талас тургуну, Таластын тургунубуз. Ушу Жамбыл менен, ушу Тараз менен бир аз кирип чыгып алака кылабыз, кичине соода кылабыз. Өзүбүздүн товарлар алсабыз, элдин кызматындабыз бир аз. Ошо кийинки ошо бир 15 күн, 20 күн ичинде өтө кыйын болуп атат. Ушул жерде тамактар мурда эч кандай тоскоолдуктарга кирип чыкса элек. Азыр мынакей тоскоолдукка өзүңүздөр көрүп турасыздар, канча деген километрлик очередтер туруп атат. Канча адамдар мынакей кече күнү биздин ушул жерге саат 7-де келгенбиз кечке. Мына ушул жерде азыр 300 метр гана жылдык. Ашып кетсе. Ушул убакытта чейин. Азыр мына саат 11 болуп калды. Күндүзгү 11. Кечки 7-ден баштап күндүзгү 11ге чейин ушу 300 метр гана. Ошону баягы ушуну бир регулировкага салып койсо, биздин бийликтерден сураныч, өтүнүч, ушуну бир регулировка салып, жөнөкөй карапайым элдерди кыйнабай, ушул жерге баягы шыр кирип, баягы буга чейин кандай эле шыр кирип, шыр чыккандай эле жүрдү элек. Эми карапайым элдерди кыйнабай, ошо дагы деле ошондой кылып бир шыр кирип, шыр чыкканга ошо бийлик өкүлдөрү бир аз мүмкүнчүлүк берсе. Бир аз кичине элдин баягы кичине ошо эмеден, суроо жок эмелерин угуп койсо, арызын угуп койсо. Чындыгында эле карапайым элдер кыйналып атат да бул жерде азыр. Өзүңүздү тааныштырып коюңуз. Мен Сатыбалдиев Рустам болом. Айдоочу болом да, чоң жерде. Анан берде эл журтка кыйнап анча-мынча болуп атат эми. Эмне кылабыз? Айла жок. Арманыбызды айта албайбыз да ар кимиси. Сиздин кечиресиз, бул жерде турганыңызга канча болду убакыт? 5 күн болуп калды. 5 күндөн бери турасыз. Анан берде эл журтка бир суранат берем, хотя мындай био туалеттерди коюп койсо болот эле да.
Туалет деген жерде дефицит болуп атат. Элдер баары наразы болуп илеп атат айылдыктар. Шопурлар каяка барат? Чет мамлекеттен келген шопурлар бар да. Анан биздин бетибизди карап турбай, Кыргызстан ушундай турбай, бардак турбайбы деп. Мамлекетте бүттүгү бар да. МЧС бар, бүттүгү бар, бүт. Ошону куруп койсом эмне болот эле? Ажаткана немелерди. Ызык туалет суу деген. Бар туалет. Бишкекте болсо ызык тамак берет деген. Биз болсо айылдын четине жашайбыз, эчтеке бербейт. Мына шопурлар баары өзүнүн чөнтөгөн тамак ичип, эптеп нан жеп. 5 күндөн бери, кечиресиз, сиз ушул жерде 5 күндөн бери турам деп атпайсызбы? Ар бир суткада канчадан машина кирип атат? Именно чоң автоунаалар. Мен албай деген, мен эми азыр жеттим ушул жерге. Этегинде болсом канча Этегинен бери 5 күндө бүгүн келдиңиз, канча километр жол болду? Бирде бир. Тыгындан. Канча? 1,5 километр болобу, жигиттер? 3 километр. 3 километр болобу? 3 километр болуп калды. Рахмат.